Күндүн маанилүү жаңылыктарынан кыскача үзүндү. Коалицияга батышпай жаткан фракциялар. КСДП 2 фракцияны коалициядан чыгууга чакырды. Ал арада Түркмөнстан жаңы конституцияны кабыл алды. 9 жылдан бери бийлик тизгинин кармап келаткан президент Бердимухамедовдун бийлиги бекемделе турганы күтүлүүдө. Москвадагы басмаканадан өрттөлгөндөрдүн жакындарына 1 миллион сомдон компенсация төлөтүү талап кылып жаткан маалда өрттө айыпталып жаткан экинчи киши кармалды. Мен Назика Атамбекова, кийинирээк мына ушул жана башка кабарларга токтолом. Адегенде парламенттен бирин кубалап коалицияда батышпай жаткан депутаттардын ыйкы-тыйкысынан баштасак, 14 сентябрда парламенттин жыйынында коалициянын фракция башчыларынын ортосунда чатак болуп, алар бири-бирин башкаруучу альянстан чыгууну талап кылып урушуп кетишти. Мындай пикир келишпестикке мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин төрагасынын кызматына талапкерлерди тандоодогу пикир келишпестик себепчи болду. Аталган кызматка КСДП жана Өнүгүү прогресс фракциялары өз талапкерлерин сунушташкан. КСДПнын депутаттары добуш берүүгө бирден талапкер коюуну сунушташты, бирок Өнүгүү прогресс буга макул болгон жок. Мындан улам демократтар фракциясынын башчысы Иса Өмүркулов коалиция боюнча макул эмес өнөктөштөр альянстан чыгуусун сунуштаган. Айтымында коалициянын жалпы чечимине каршы чыгып жаткандар, мисалы конституцияны оңдоого каршы болгондор коалициядан кетсин деди. Ал эми Атамекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев фракция курамынан чыкпарын, бир нерсени биргелешип чечмек түгүл, өз ара сүйлөшпөсүн билдирди. Ал арада Өмүрбек Бабанов позиция дал келсе, Республика Ата журт фракциясы көпчүлүк коалициясына кирүүгө даярдыгын билдирсе, Өнүгүү прогресс фракциясынын лидерлери ийри отуруп түз кеңешүүгө чакырды. Ал арада Түркмөнстандын парламенти жаңы конституцияны кабыл алышты. Анда президенттик мөөнөттү 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу, мамлекет башчынын жашы 70тен ашпого тийиш деген жобону жокко чыгаруу маселеси камтылган. Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр кабыл алынса, соңку 9 жылдан бери тизгин кармап келаткан президент Курбангулы Бердимухамедовдун бийлиги бекемделе турганы күтүлүүдө. 58 жаштагы Бердимухамедовдун 5 жылдык ыйгарым укуктары 2017 жылы аяктоого тийиш болчу. Түркмөнстанда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу талкуулар Тажикстанда президент Эмомали Рахмонго шайлоого чектөөсүз катышууга уруксат берүү сунушу жалпы элдик добушка коюлары жарыяланып, анын убактысы белгиленгенден кийин башталды. Ушул эле Түркмөн президентине байланыштуу дагы бир кабарды кошумчалай кетсем, Курбангулы Бердимухамедов жакында эле быйылкы жылдын эсебинен 6-чы китебин чыгарды. Ал Тынчтыктын, достуктун музыкасы деп аталган китеби түркмөн музыканттарынын бири Шүкүр Башиге арналган. Жарык көргөн китептеринин жалпы саны 40тан ашуун. Башка кабарлардан Москвадагы басмаканадан өрттөлгөндөрдүн жакындарына 1 миллион сомдон компенсация төлөтүү талап кылынууда. Эске сала кетсек, Жогорку кеңеште миграция тууралуу мыйзам долбоору каралып, анда аталган жаатта абал талкууда. Эскерте кетсек, 27 август күнү Москвадагы Печатный экспресс басмаканасында өрт чыгып, анда 17 киши каза болгон. Алардын 14-өө кыргызстандык кыз келиндер экени аныкталып, дагы 3-өө оор абалда ооруканада жеткирилген. Ал арада Москвадагы басмаканада чыккан өрт боюнча айыпталып жаткан экинчи киши кармалганын РИА Новости билдирди. Буга чейин басмакананын башкы директору Сергей Москвин 6 сентябрда камакка алынган. Жаңылыктарды улантам, жакында эле жыйынтыкталган көчмөндөр оюнуна 62 мамлекеттен келген миңдеген спортчулар өз үйлөрүнө ол жолу кайтышты. Эске салсак, быйылкы жылы өткөн мелдештерде жаңы оюн түрлөрү кирди. Кесиптешим Жанар Эсенова көчмөндөр оюндарындагы спорттун жаатында өткөн мелдештер эмнеси менен өзгөчөлөрүнө сар эсеп салат. Жанар, айтсаңыз, көчмөндөр оюндары боюнча жалпы негизги жыйынтыктарына токтолсоңуз. Ооба, Назик, чынында эле барыбызга белгилүү болгондой, Кыргызстанда экинчи жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болуп өттү. Кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде 3 сентябрдан 8 сентябрга чейин болду. Айта кетсек, бул ирет катышуучулардын саны абдан көп. 62 мамлекеттен 1200дөн ашык спортчулар катышкан. Ал эми ойнолгон спорттун саны 23 болсо, 387 медаль ойнотулган. Ал эми жалпы эсеп боюнча Кыргызстан азыр көчмөндөр оюндарынын жалпы жыйынтыгы боюнча биринчи орунга ээ болгон. Анын капчыгында 79 медаль, 25 алтын, 25 күмүш жана 29
бронза медалы болсо, экинчи орунда Түркменистан келе чыккан. Анын капчыгында 24 медаль, ал эми 3-чү орунга Казакстан келип калды. Анын капчыгында 38 медалын топтогон. Айта кетсек, бул жерден Түркменистандын алтын байгелери арбын болгондуктан алар алдыңкы орунга чыгып кетти. Түркменистандын алтын байгелеринин саны 15 алтынга ээ болушса, Казакстан 12 алтынга ээ болуп калды. Бул рейд өткөрүлгөн көчмөлөр оюндарына кандай өзгөчөлүктөр болду? Чын эле өзгөчөлүктөр жана жаңылыктар арбын болду. Эң негизгиси эле өзгөчөлүктөрдүн алгачкылары болуп, бул катышкан адамдардын саны жана көрүүчүлөрдүн санынын арбындуулугунан болсо керек. Жана ар бир спорт түрү 5 объектиде өткөрүлгөндүгү. Ал айтсак, Чолпон Атада жаңы атайын курулган ат майданында 10 000 кишиге ылайыкталыштырып, атайын спортчулар үчүн аянча курулган. Анда жалаң ат оюндары болуп өттү. Айта кетсек, эң алгачкы жолу бул ат оюндарына кирген бул түрк элдеринин жирит оюну болду. Андан сырткары эреңиш, ат чабыш, кунан чабыш жана көк бөрү оюндары болуп өттү. Дал ушул көк бөрү оюндарында дагы көптөгөн кызыктар арбын болду. Айта кетсек, мында алгачкы жолу америкалык ковбойлор көк бөрү ойношту. Аларга көптөгөн атандаштары менен атандашып, өздөрүн мыкты көргөзө алышты да, жана эң негизгиси болгон дал ушул көк бөрү оюндарынын фаворити болуп келген Казакстан курама командасы менен беттешип, бир улак салганга дагы жетишишти. Жана дал ошол АКШ оюнчуларынын айтымында, бир жыл ичинде Кыргызстанда жашап, көк бөрү боюнча жана ордо тогуз коргоо спорттору менен машыгып, кыргыздын спортуна абдан суктангандыктарын айтып кетишти. Жана ушул көк бөрүдө эле көптөгөн кызыктардын биринин бири бул Кыргызстан жана Казакстан курама командасынын беттешүүсү болду десем жаңылышпасмын. Айта кетсем, алгачкы биринчи өткөрүлгөн көчмөндөр оюндарында белгисиз себептерден улам казакстандык улакчылары келе албай калышып, кыргызстандык улакчылар алар менен беттеше албай калышкан. Бул рет беттешип, Кыргызстан алдыга чыкты. Алар 15-3 эсеби менен Казакстандын курама командасын утуп кетишти десек да жаңылышпайбыз. Ал эми экинчи дагы бир өзгөчө жаңылыктардын бири бул атайын күрөш түрлөрү боюнча Чолпон Атада ден соолукту чыңдоо жана дене тарбиялык комплекс курулгандыгы болсо керек. Жана ал жерде жогоруда айтыла кеткендей эле, күрөштүн бир нече түрлөрү болуп өттү. Бул казак күрөшү, Азербайжан күрөшү, Түркменистан күрөшү жана Кыргызстан күрөшү жана ошондой эле алыш күрөшү боюнча күч сынашуулар болду. Эскерте кетсек, кыргыз күрөшү боюнча кыргызстандыктар жалпы алтын байгелерин өздөрүнө ээ болушту. Жана ошондой эле бул жерде дагы бир кызыгы, күрөштө кээ бир өлкөлөр, тагыраак айта кетсек, Азербайжан өлкөсү, Азербайжан күрөшүн тартуулоонун алдында спортчулар миллешүүгө чыгаардын алдында атайын салттуу музыкасынын коштосуунда, жандуу музыкасынын коштосуунда атайын өздөрүнүн улуттук бийин бийлешип, көрүүчүлөргө дагы бир өзгөчө тартуулашты десем да жаңылышпасмын. Анан дагы баса белгилей кетчү нерсе, спортчулардын дал ошол бийге өздөрүнүн кыймыл аракети менен дагы жыйынтыгы кандайдыр бир упайлык мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуп атышты десем дагы жаңылышпасмын. Жана ошондой эле өзгөчөлүктөрдүн дагы бири, Кырчын жайлоосунда алгачкы жолу салбурун оюну ойнолду. Буга чейин, тагыраак айта кетсем, биринчи көчмөндөр оюндарында салбурун оюну тартуулоочу бөлүгүнө кирсе, быйыл салбурун кадимкидей эле беттешип, медалдар ойнолуп, өздөрүн дагы бир мыкты, жакшы бир көрүнүштөрдү көргөзө алышты. Көрүүчүлөрдүн маанайы кандай болду? Ар бир тартууга көрүүчү керек дегендей, чынында эле көрүүчүлөрдүн саны абдан арбын болду. Жана ошондой эле көрүүчүлөрдүн маанайы дагы жогорку биек деңгээлде болду десем жаңылышпасмын. Ал эми атайын айтуучу уюштуруучулардын айтымында, бир гана Кырчын жайлоосунда 5 күн спорт иш-чараларынын алкагында 2000ден ашык көрүүчү болсо, ал эми Чолпон Атада ат майданында жана спорт комплексинде 15-17 миңге чукул көрүүчүлөр
келип жатышты. Алардын арасында албетте чет элдик өкүлдөр, туристтер жана жергиликтүү калк болуп эсептелген. Жана дал ушул көчмөндөр оюндарын көрүп, жана аны чет элдик массалык маалымат каражаттарына кеңири жеткизе алган журналисттер дагы абдан көп болду. Санын айта кетсек, 500 журналист 35 мамлекеттен келип, бул иш-чарага өздөрүнүн салымын кошуп, бир кызыктуу көрүнүшкө ээ болуп кетишти десем да жаңылышпасмын. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, бул ирет дал спортко катышкан спортчулардын арасында кайсыл бир спорт түрүнө кызыккандар да абдан көп болду. Алсак, кыргыз күрөшү боюнча Индиядан келген өкүлдөр атайын кыргыз күрөш федерациясына атай сунуш киргизишкен. Кыргыз күрөшүн Индия мамлекетинде дагы ачууга кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү азыркы учурда издеп жаткан мезгили, кандай жыйынтык болорун, кыргыз күрөшү Индия мамлекетинде дагы болуп калары бекен деген суроого биз жакын арада жооп беребиз деген ишеничтемин. Рахмат, Назик. Экрандан алыстабаңыз, туура 1 мүнөттөн соң кийинки кабарларга кайрылабыз. Дин таануучу Кадыр Маликовго кол салган адам өмүр бою абакка кесилген жазасы 20 жылга алмаштырылды. Өзбекстан эли 4 декабрда жаңы президенти шайла 27 жыл тактыда отурган Ислам Каримов Кыргызстан менен кандай мамиле түзө алды? Ордун башчы мураскер менен мунасага келүүчү мүмкүнбү? Так жоопторду бир нече мүнөттөрдөн соң көрө аласыздар. Ал арада көчмөндөр оюну улай 16 эл аралык ысык көл спорттук оюндардын расмий ачылды. Толугураак алды. Жергиликтүү кабарлар менен берүүбүздү улантабыз. Дин таануучу Кадыр Маликовго кол салган Аликбек Телек уулунун өмүр бою абакка кесилген жазасы 20 жылга алмаштырылды. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын жазык иштери боюнча соттук коллегиясы биринчи инстанциянын өкүмү 29 августта өзгөрткөн. Эгер кол салуудан адам өмүрү кыйылса, анда айыпталуучу өмүр бою абакка кесилмектигин, бирок Маликов өмүрүнө өтө коркунуч жараткан жаракат албагандыктан сот биринчи инстанциянын чечимин өзгөрткөнүн белгиледи. Эскерте кетсек, 2015 жылы 26 ноябрда кечинде Бишкек шаарынын Насанбай кичи районунда теолог Кадыр Маликовго бейтааныш 2 киши бычак менен кол салып, бетке жана моюнга сайып кетишкен. Маликов шаардык 4-чү оорукананын реанимация бөлүмүнө алып келинген. Милиция перехват планын жарыялап, кылмышка шектүүлөрдү аныктаган. Кол салган Туркияга чыгып кетүүгө үлгүргөн, кийин алар Туркиядан Кыргызстанга экстрадицияланган. Эми кепти Өзбекстанга бурам. Ташкенттин борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, президенттик шайлоо 4 декабрда өтмөй болду. Талапкерлердин арызын кабыл алуу 30 сентябрда башталып, 20 октябрда аяктайт. Өзбекстанды 27 жыл башкарган өлкөнүн биринчи президенти Ислам Каримов 78 жашында дүйнө салып, 3 сентябрда Самаркандда жерге берилгени маалым. Каримов өлкөнү башкарып турган чакта Кыргызстанда 1 эмес 3 президент алмашты. О дүйнө салган Каримов Кыргызстан менен түзгөн мамилесинде кандай оош кыйыштар болду? Кесиптешим эки өлкө ортосундагы өксүктөр менен жетишкендиктерин эстеп көрдү. Бүгүнкү күнгө кыргыз-өзбек мамилелери жакшы кошуналык алакалар катарына киреби же жокпу айтыш кыйын. Эки өлкө мамилесин солгундаткан эң биринчи себептердин бири бул чек ара маселеси. 2010 жылга чейин чек ара маселелерин чечүүдө эки тарап икемдүүлүккө келген болсо, азыр мамиле чыңалып 22 августтан бери Алабукадагы үңкүртүү аймагында эки тараптан тең аскерлер чыгарылып, бир да тарап талаштуу аймактан артка чегинбей көшөрүп, кырдаал курчу бараткандай. Анын үстүнө үңкүртөөдөгү радиорелейдик станциядагы 4 кыргызстандык жаранды өзбек тарап барымтага алышы эки өлкө аралык мамилени курчутту. Но ухудшение отношений, мне кажется, эки тараптуу мамиленин дагы начарлашынын себептери көп. Бул дали болсо чек арадагы талаштуу аймактар такталып бүтө элек. Чек ара маселесинде Тажикстан менен деле көйгөйлүү маселелерибиз бар. Бирок бул өлкө андан чыгуунун жолдорун карап чечүүгө аракет кылып келет. Өзбекстан бул биздин ири коңшубуз. Андыктан аны менен каршылашуунун кажети жок. Бирок жөнгө салынбаган көп нерселерибиз бар. Наш крупнейший сосед, и тем более после недавних событий. Ал эми Кыргызстан үчүн актуалдуу бул Өзбекстан менен чектеш аймактардагы мунай кендерине кош ээлик кылуу маселесин чечип алуу болууда. 2011 жылдын май айында Жогорку Кеңеш Түндүк Сох жана Чаңгара Калча газ кендерине көзөмөлдүү мамлекетке өткөрүү боюнча токтом долбоорун кабыл алган. Адистердин эсептөөсү боюнча чек арада жайгашкан Түндүк Сох газ сактоочу жайы аркылуу Өзбекстан жылына 4 миллиард куб көлөмүндөгү газ өндүрүп алып турат. Башкача айтканда, өзбек тарап бул газ кенин жалгыз колдонуп, Кыргызстанга бул үчүн мүмкүнчүлүк берилбей келет.
Ошондой эле 2010 жылдан бери Өзбекстан бир тараптуу чек арадан кесип өтүү эрежелерин катаалдантып, жыйынтыгында эки өлкө ортосунда товар алмашуу дээрлик 90%га түшүп кеткен. Бирок 2012 жылы ноябрда кыргыз жана өзбек тарап бардык 15 өткөрүү бекетинин 6-сын ачуу боюнча келишишкен. Биз эми өзбек эли менен жалпы Орто Азия элдери 1000 жылдан бери бирге жашап келатабыз. Жана бир тил, bir kandaydı bir siyasi, bir kandaydı bir tuğandık mamelerinden 1000 yıldan beri yaşap, özübüzün, elibizdi, ceribizdi, tilibizdi sağtap gelgemiz. Oşun için ben daima işinim. Bizden birlikler, diplomatlar, bizden el başçılarımız daima oşol bağıtты tavalat, ankeni bul bağıt bolgon. Oşol bağıtты estep, ошол негизинде ошо кээ бир проблемаларды чечкенге ошонун пайдалуулун кылып издесек жолду, бул жолду дайыма биз табабыз деп ойлойм. Ошондой эле кыргыз-өзбек мамилесин солгундаткан дагы бир маселе бул суу. 2010 жылы Кыргызстан менен Тажикстан транс-чектүү аймактарда ири ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлор башташкан. Казакстанга иш сапары менен барган Ислам Каримов бул демилгелерге каттуу нараазычылыгын билдирип, аймакта суу маселеси согушка алып бараарын эскерткени бар. Учурда Өзбекстан өткөөл мезгилди башынан өткөрүп жатат. Жаңы президентти шайлоо коңшу Өзбекстанда 2016 жылдын 4 декабрында белгиленди. Эми жаңы лидердин келиши менен Өзбекстан жакын коңшулары менен мамилесин чыңдайт деген үмүт бар. Анын ичинде Кыргызстан менен талаштуу жер, суу, газ маселелеринде тил табышууга мүмкүнчүлүктөр ачылар. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Коңшубуз Өзбекстан менен болгон алака туурасында эл аралык мамилелер боюнча адис Чолпон Орозбекова менен баарлашабыз. Чолпон айым Европада жүргөндүктөн аны менен Skype аркылуу байланыштык. Саламатсызбы, Чолпон айым? Каримов бийликте отурган жылдары Кыргызстанда 3-4 президент алмашты. Кайсыл президенттин тушунда Өзбекстан менен мамиле жакшыралды жана анын себебин эмнеден көрөсүз? 92-жылы дейм түбөлүк достук боюнча келишим кол койбодук беле. Ошол учурда президент Аскар Акаев ойлогон албетте мамилени абдан жакшыртам деп жакшы тилек менен кол койгон. Бирок ушуга чейин мен ойлойм мындай бир айрыкча Аскар Акаевдин убагында мамилебиз мындай болду да, өтө эле сыпайыгерчилик. Баягы проблемаларды жаап жашырып эле убакытты өткөрүп келаттык да, силер жакшы, биз жакшы деп элечи. А ошончо жыл бою, 15 жыл бою жаткан проблемалардын баары мынакей жаратыбыз ачылып, эмгек эсепетин тартып атабыз да. Анан ойлойм, эң негизгиси биздин алгачкы президент Аскар Акаев ошол убакта эле саясий эркти көрсөтүп туруп, маселенин баарын убагында чечип койгондо, азыр учурда кырдаал мынчалык оор болбок эмес. Азыр кырдаал абдан оор. Чек арада мынакей 58 абдан чоң тилке чечилбей жатат. Ошол эле учурда суу ресурстары боюнча Өзбекстандын позициясы абдан катуу. Алар өзбек президенти 3-4 жыл мурда айткан, суунун айынан Борбор Азияда Ферганада согуш чыкканы турат депчи. Бул сөзүнүн артында чоң нерсе жатат. Өзбекстан халкы абдан көп, ошол эле учурда айыл чарбага абдан таянган мамлекет билесиңер, сууга абдан муктаж. Булар ар бир нерсени суунун призмасы аркылуу каралышат да. Суу маселеси чечилеби, анда биз мындай кылабыз деп. Мен ойлойм, ушул кырдаалда эки мамлекеттен бардык тарап маселелерди, проблемаларды калчап туруп, мындай бир уступкага да барууга милдеттүү да. Ар бир мамлекет ошону суу маселесин кандай чечебиз, чек араны кандай чечебиз. Азыр жаңы президент менен биз талкуулашыбыз керек баарын. Кайрадан жаңыдан, нөлдөн баштап, таза барактан баштап туруп, ар бир маселени ордуна койбосо, бул жыйынтыгы абдан оор маселеге алып келиши мүмкүн бара-барачы. Кыргыз-өзбек мамилесиндеги орчундуу маселелер бул чек ара жана суу бөлүштүрүү маселеси. Кыргыз жарандарын барымтага алып кеткен соңку окуяда Өзбекстан Орто Токой суу сактагычына менчиктеп алгысы келерин ачыктады. Кыргызстандын чек ара кызматы өзбек тарап суу сактагычы анклав кылып алууга кызыктар экенин айтууда. Ушул Өзбекстан тараптын бул талабы канчалык жөндүү деп ойлойсуз? Орто Токой суу сактагычы дайыр аты Казансай деп коюшат. Өзбек тарап Казансай деп атайт да. Бул биздин территорияда жайгашкан. Совет убагында 1956 жылы курулган. Бирок Өзбекстан айтып атат, биздин акчага курулган дейт. Бирок Совет бийлиги тушунда бардык объекттин баары Совет өкмөтүнүн акчасына курулган деп айтышыбыз керек да. 1992 жылы келишимге кол койгонбуз 5 мамлекеттен. Кайсы территорияда, кайсы советтик объект калган болсо, ошол мамлекетке өтүшү керек деп.
Бул биздин территорияда турат. 700 гектар жаңылбасам Кыргыз Республикасынын жери бөлүнүп берилген Совет бийлигинин буйругу менен. Демек, бул биздин жерде жайгашкандан кийин бизге өтүшү керек болчу. Бирок биздин кентчилик убагында саясий эркти көрсөткөн эмеспиз. Бул биздики деп айткан эмеспиз. Бирок премьер-министр Токон Мамытов бир маегинде айтыптыр. Ошол кезде запрос жөнөтүлүп, каналдар жана суу сактагычтарды өткөрүп бериле деп Кыргыз бийлиги кайрылган экен. Бирок Өзбекстан унчукпай койгон да. Ошол унчукпай койгондо андан ары дагы талап кылууну биз токтотуп койгондагы саясий эркти көрсөткөн эмеспиз. Демек, 2011-жылы мына бийлик алмашкандан кийин, апрель революциясынан кийин Кыргыз бийлиги киришип ушул маселеге Жогорку кеңеш бир нече токтом кабыл алып, Тажикстандан мисалы бир нече объекттер кайтарылды. Өзбекстандан да четинен кайтарыла баштаганда Ташкент ушундай абдан нааразычылыгын эми көрсөтүп атат да. Эми ушул маселеге келгенде мен ойлойм, Кыргызстан саясий эркин көрсөтүп катуу турушу керек. Ошол келишим кеч да болсо аткарылышы керек. Чолпон айым, эми Каримовдун ордун басчу кайсыл мураскор болбосун Кыргызстан ортосундагы чечилбей жаткан мамилелерге пайдасы тийчүдөйбү? Биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Тилекке каршы биздин коңшу мамлекет Өзбекстан эл аралык нормаларды эч качан эске албайт. Жада калса өзүнүн конституциясын эч качан аткарбайт. Мынакей мураскорду кандай кылып бекитип атышат көрүп атабыз. Конституцияда жазылган сенаттын башчысы милдетин аткаруучу болуш керек деп турса да болбой, ким болгонун көрдүк. Демек, Өзбекстан мыйзамдын тили менен сүйлөбөйт. Аны да эске алышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда биз дипломатияга үмүт артышыбыз керек. Мына президент Атамбаев Ислам Каримовдун жаназасына барбай койгону өкүнүчтүү. Барыш керек эле, ошол жердеги мураскер боло турган адамдар менен кол алышып, дипломатиялык мамилени азыртан башташ керек эле да. Бирок менимче азыр деле кеч эмес. Кыргызстан саясий эркин көрсөтүп, бир тепкичте туруп сүйлөшүп алып далилдешибиз керек да. Мен ойлойм, азыртадан делегацияны жибериш керек. Балким президент Атамбаев өзү деле кеч болсо Куран окуганы, азыртадан барып мамилени жөнгө салыш керек. Өзүңүз белгиледиңиз, Өзбекстан өз мыйзамында сактабаган, эжа бербеген мамлекет деп. Ушинтип мынаса келбей жер сууну талашып атсак, мындай учурда эл аралык коомчулук ортого түшсө болобу же болбойбу? Айрыкча Өзбекстан менен эл аралык коомчулук эч качан жардам бере албайт. Бул абдан жабык өлкө. Президенттик шайлоо болобу, башка окуя болобу, эл аралык байкоочуларды да жада калса киргизбеген өлкө да. Ошондуктан менин пикиримде эл аралык бир актерлор ортого түшүп, бир сүйлөшүү жолуна, бир ортомчу же болсо бир медиатор алып деп атасызбы, алар менимче андай ишке ашпайт да. Ушул ким президент болсо, ошо менен жеке адамдык мамилени мындай бир контактты түзүш керек дагы, дипломатиялык тил менен гана жөнгө салганга аракет кылыш керек, башка арга жок. Анан бирок ошол учурда саясий эркибизди күчтүү, позициябыздын бекем экендигин көрсөтүп, баягы сыпайыгерчилик заман бүткөнүн көрсөтүшүбүз керек. Рахмат сизге, Чолпон айым. Кыргызстан-Өзбекстан мамилеси көз жумган Ислам Каримовдун башкаруу режиминдеги жетишилген келишимдер чечилбей келе жаткан чек ара маселеси боюнча баарлаштык. Суроолорубузга Чолпон Орозбекова жооп берди. Кайрадан Ысык көл жергесинде өтүп жаткан спорт жаатында кабарларга кайрылам. Жакында эле жыйынтыкталган Ысык көл жергесиндеги 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун Улай 13-сентябрда тарта Рух Ордо этнокомплексинде 16-чы эл аралык Ысык көл спорттук оюндарынын расмий ачылды. Оюндун программасына волейбол, аркан тартыш, армрестлинг, спритбол, дартс, гиря спорту, жеңил атлетика, сууга сүзүү, күрөш, самбо, волейбол жана футбол киргизилген. Оюндар 20-сентябрда аяктайт. Мына ушундай кабарлардан соң сиздер менен коштошом. Бардык жаңылыктарды 11 чекит KG сайтынан да окуп туруңуз. Эфир аркылуу амандашканча.